Лейлек районунун балдар өспүрүмдөр спорт мектебинен келген команданын курамын тандоо турунан өткөн мыкты жаш оюнчулар түзөт. Кызыл Кыядагы номер 9 мектепте уюштурулган шахмат боюнча мелдешке быйыл катышуучулардын саны да жылдагыга караганда алда канча көп. Лейлектен келген катышуучулар былтыркы жылда байгелүү орундарды алгандыктан бул иретта жеңиш менен кайтууну көздөп турушат. Лейлек районунда балдар өспүрүмдөр спорт мектебинде мен шахмат боюнча машыктар солушты эмгектенем. Бизде дагы шахматка дайым көңүл бурулуп турат. Өзүбүз дагы жылына ошол жылдык тандоо турларын өткөрүп, ошол тандоо турлардан ошол окуучулар арасындагы областтык турлардан чыккандар республикаларга алып барып катыштырып келип жүрөбүз. Былтыркы жылы Кызыл Кыя шаарынын мэринин кубогу аталышындагы башталган шахмат мелдеши быйыл шаардын 125 жылдык мааракесине жана 1 октябрь карыялар күнүнө арналды. Мыкты оюнчулар жана жеңүүчүлөр үчүн байгелүү орундар каралган. Шахматты жайылтуу менен жаштардын логикалык жана стратегиялык жөндөмдүүлүгүн ишке ашыруунун абдан мыкты практикалык каражаты эсептелген. Мелдеште атайын көптөн күткөндөр да бар. Мелдештер бир пауза алып турган. Мына 3 жылдан бери мэрдин кубогу мына шахмат боюнча спорт комитет тарабынан, балдар өспүрүмдөр тарабынан, спорт мектебинен, ошондой эле Кызыл Кыя шаарынын мына Баткен облусуна караштуу федерация тарабынан бизде мына Кочоров Азиз деген иниз иштей баштады. Бүгүнкү күндө ошо мелдеш уюштурулуп өтүп жатат. Буйруса келечекте мен ишенем, көптөгөн ийгиликтүү спортчулар дагы биз көрөбүз. Бүгүнкү мелдеште болсо баарына ушу терең ийгилик каалайбыз. Оюн 9 тур менен жыйынтыкталып, соңунда улуу жаштагылар арасында Кызыл Кыя шаарынын тургуну Худотов Насир байгелүү орунга ээ болсо, ал эми өспүрүмдөр арасындагы мелдеште Лейлектен келген катышуучу 1 орунга ээ болду. Шаар мэринин кубогу жана ак чалай белектер, дипломдор тапшырылды.